Бул Өзгөн райондук балык чарбасынын балыктары экен. Оштогу жарманкеге чыгып атат мына. Тирүү балыктар. Өзгөн мамлекеттик балык чарбасынын балыктары. А эми бул жакта Ош шаарында айыл чарба жарманкеси болуп жатат. Ушул жарманкенин катарында Өзгөн мамлекеттик балык чарбасынын балыктарынын бышкан кезиндеги жарманкеге чыгарылган карп балыгы, бел-ямур, толстолобник деген балыктар экен. Азыркы балыктар мына бышканда мына ушундай болот экен. Айыл чарба жарманкеси. Ош шаарындагы айыл чарба жарманкеси. Бул жерде бардык продукциянын түрлөрү чыгарылыптыр. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган. Kurulganın tarttın mı? Kurulgan mı? Bu akvaryumlardan bir koşu. Бул жердеги буğday, арпа, сафлер, картошка, пияз, сабиз жана башка миңдеген, жүздөгөн продукциянын түрлөрү жарманкеге чыгарылган. Бул жерде койдун тушу да турат. Союлган койдун тушу. Койдун тушу канча? 150 koy şerif bunu yarmarkada bu ama. Килограммына? Kilogram 250. Арзан алып чыгасыздар да. Arzan olsa olur. Базар баасынан. Жейли алмаңыздан. Витринага мындай сонун кылып алманын түрлөрүн, сортторун ушундай кылып алып чыгышкан. Бир алып берсеңиз. Шерикет ака. Рахмат. Айыл чарба жарманкеси. Ош шаары. Жейсиңби? Же салып коем сумкага. Сумка алмага толо ойноп калды дейм. Салып бер. Живая рыба дейт. Ушул жерден көрөлчү. Öyle kaldı mı baykuşlar? Beli hamurlar yok mu? Beli hamur var. Vardı direkt karpla. Önceden balıklar var. 250 som kilosu. Açınca keter abi. Maydaga bu da. Vardı direkt okşuş koy. Tereş. Teres bir tane. Çoğuraktan tartın. Şu çoğ. Allah sizi biliyor musun? Ama kırmam lan. Bunlar burada dumçuk attan turlar var. Ya bu diyor demek. Kara elimden tartın bulmasın. Elimden tartın. Kartın. Kaçaksı var. Sizi Allah mıyız? Ya kettasın lan demesi Vay kaldı. baydasın gibi olur. Maydası özün biraz kimge satışın. Ma kettasından almışsın. Ah sen bol. Kettasını bol. Yok kettasını alasın. Maşallah başmadan hiç vakti yok. Bir kere. Мына ушундай достор. Оштогу жарманкенин баш аягы көрүнбөйт. Бул жагы нары кеткен. Бул жагы дагылды кеткен. Бул жерде канча жүздөгөн канчалаган жарандар өз продукцияларын şu жарманкеге алып чыгышкан. Бул жерде ак майлар турат, курут, продукциялык кондитердик азыктар, ырыскы, эзме куруту. Бул жерде нандардын
жакшынап бышырылган пирамида сыяктуу тизилгени. Бул жерде пахта. Түндүктүн айкели түшүрүлгөн жарманкенин бир жакшы көрүнүшү. Бул жерде 90 деген Айтматовго 90 жылдыгына арналган. Бул жерде өз продукциясын жарманкеге чыгаруу менен бирге Айтматовдун 90 жылдыгында чагылдырып кетишкен Кыргыздын түндүгү. Ал бул жакта Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү. Бул жердеги байынттерге чыккан чоң ашкабактар турат. Бул ашкабактар канча килограммдан бирөөсү? 10дон чыгышы мүмкүн, 8-10 чыгып калды, Мыналар 10дон ашкыдай го, мына лөкө. 15 болду, 15 чыгат. 15. Бул каерден өндүрүлгөн? Кашкаргычтак. Абдан жакшы. Канча сортун алып чыктыңыздар берги жарманкеге? 4 сорт бар. Ашкабактын 4 сорту. Абдан жакшы. Ал эми бул жакта бешикте жаткан бала жана бугене. Бул жакта Манас атанын Аккар көк музу. Жалпы жондан алганда Чыңгыз Айтматовдун ошо чыгармаларындагы каармандар, жаныбарлар чагылдырылган экен. Аны менен катар өздөрүнүн продукциясындагы ушу жарманкеге алып чыгышкан. Абдан жакшы көрүнүш. Бул жерде ЧА90 Чыңгыз Айтматов 90 жыл деген жазуу. Çayı bağımı mı? Çok kapı dedim. Алдындағы Bağımı diyen erkek. тилинген. Var mı? Эң сонун чыгарылган. Койдун еттери. Сүрөткө тартпа кийин али слайд. Таталы базары дейт. Жакшы рахмат. Кудайга шүкүр. Мына кызыктуу нерсе турат. Онда дарыбыздын бетин оюп, парламент түшүрүү менен бирге Чыңгыз Айтматов 90 жыл деген айкелди түшүрүшкөн. Аны менен катар ал жакта Кыргыз Республикасынын желеги, герби, Кыргыздын атрибуттары чагылдырылган. Ал эми бул жакта Чыңгыз Айтматовдун ак кемеси ошол эле дарыбыздын бетине түшүрүлгөн. Бул кайсы жактан келди? Эже, бул кайсы жактан келди? Saraylık mı menен Aktaşaylık mı? Биргеликте жасалган, Bunu тапкан жасаган художник Saraylık mı? Ошо өз эмгеги менен ошентип Ошол өз эмгеги менен жасап келди. Айтматовдун 90 жылдыгына арналган эң жакшы. Колу күл адамдар экен. Бул жерде бутылкага басылган кымыздар. Бул жерде эзме курут. Бул жерде алайкуу нукура куруттары. Большой, маленький? Большой кремом? Бул жерде кондитердик азыктар, торттор. Чыңгыз Айтматов, белый пароход, прощай гүлсары. Мынакей.
Русская классика деген. А бул эми торттун бетине Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү чыгарылып, сатыкка чыгарылган. Жарманке силерге жактыбы кыздар? Эмнеси менен жакты? Бери карачы. Бул кыз силе тартынчаак экен кичине берес. Meni hoşlamam mı? Ha, yok tükenen yok. Мына ош шаарында өтүп аткан жарманке